Assalamu alaikum, мекендештерим, замандаштарым. Бул жакта апалар отурат, эжелер отурат, карындаштарым, кыздарым отурат. Анан дайым боло келгенде эле эркектер дефицит. Эркектер жетишпейт. Мектепте деле ошол, бала бакчада деле ошол, ата энелер чогулушунда деле ошол, семинарда деле ошол. Анткени биздин мектепте аябай акылдуу, билимдүү, алар мындайга муктаж эмес. Келип эле кайра аялдар муктаж. Бирок бир деген эскертейин, эгер ушинте бере турган болсо, бара биздин аялдар эркектерди тоготпой баштайт. Анткени сен анын өңүн тоготпойсуң. Өң эмне? Көзүң көнөт, ошондон кийин мурдагы деле көрүнүп калат. Анын боюн, келбетин, чачы салгасын, кийгенин эмес, акылын сыйлайсың. Анын адебин сыйлайсың, билимин сыйлайсың, өзүнө болгон мамилесин сыйлайсың. Күндөн күнгө өсүп атабы? Адам күнүгө 1%-тен өсүп отурса, бир жылда 365% өсөт. Бул деген сөз 37%-ке, 37 эсе өсөсүң деген сөз. Ошон үчүн мекендештерим, замандаштарым, эркектерди чакыралы. Аялдарды угат. Өзгөчө жакшы көрүп жүргөн мезгилде эмне кыл десең ошонун баарын кылат. Азыр агайдын ордуна бир сүйгөндү келип секир дегенде 200 секирип коймок. Сүйгөндүн сөзү өтүмдүү болот. Ошон үчүн сураганын эмес, керегин бер деп кыргыз бекер айтпайт. Бул аябай керек нерсе. Аталарга билим апалардан кем эмес керек. Эмне себептен дегенде, ата уулду тарбиялайт, апа улутту тарбиялайт. Бирок улут уулдан турат, кыздан турат. Мага бүгүн бир тема берилиптир. Ошо тема боюнча сүйлөп берсеңиз деп, окуучунун руханий маданиятын бекемдөө анын ийгилигинин башаты. Ар бир иш-чарада мурда билесиздерби, эмблеманы ачып берүү, теманы ачып берүү, эмне үчүн ушундай аталдык ачып берүү. Азыр партиялар деле ошондой го. Өздөрү эмне үчүн аттарын ушинтип атады, ошолорду ачып берет. Карасаңыздар, руханий тарбия менен байланыштуу болуп атат. Эми ушундан баштайлы. Апага өзүнөн да бала кымбат. Бир жолу аялы менен күйөөсү урушуп кетиптир. Жаш үй бүлө, мен өкүл ата чакырып калды. Барсам, баягынын таягы кайнене келин маселеси. Жан келген келин жакпай калган. Келип семишке чаккан, телевизор көргөн, нишанча кылган эмес, кеч турган. Анан тойгондон баштап ийгенде согушту. А тигилде жөн турмак беле, ар бир адам өзүнө идеалдуу көрүнөт. Сен андайсың, мындайсың десе, мойнума алам деген бирөөнү көрдүңөр беле өзгөчө аялдардын арасында. Ошентип урушуп кетет. Бала аялын жакшы көрөт, апа баласын жакшы көрөт. Тиги экөө бирин-бири көрөйүн деген көзү жок. Ошондон анан ыйлап отуруп айтты да. Мунун эмнесин тандады, мунун эмнесин жакшы көрөт. Бул азыр балама эч нерсесин бербейт. Менин көзүм сураса, балама көзүмдү берем деп айтты да. Бирок кымбаттыгын биз кантип далилдейбиз, жакшы көрүп далилдейбиз. Балаңды өтө жакшы көргөндүн белгиси эмне? Сураганын алып бере бересиң. Балага көңүл бөлүүнүн биринчи секрети ушул. Балага жакшылык кылуунун биринчи секрети ушул. Сураганын эмес, ага керек нерсени алып бериш керек. Бала мало ли что, эң кереги жок нерселерди керек болсо чоң эле аялдар деле сурайт. Көзүнө жалтырак, жултурак көрүнүп калса, көзгө кирген нерсе көңүлгө да сиңип калат деп бекер айтпайт. Бүт супермаркетке кирсеңер, эң кире бериште кереги жок нерселер. Чупа-чупс, жвачка, анан жалтырак, жултурак краскаланган нерселердин баардыгы ошол жерде. Эмне үчүн? Ал кереги жок, ошон үчүн көргөн жерге коюп коет. Керектүүнү издеп барып аласың, күрүчтү, картошканы, пиязды, этти. Адам көргөн нерсеге көңүлү түшө берет экен. Ошон үчүн байкасаңыздар, 2000 сомдук бирдем алайын деп барып, 5000 сомдук бирдем алып келесиздер, өзгөчө аял кишилер. Балдар да ошондой. Эмнеге балдар көрбөй туруп жакшы көрөт десе, көрсө TikTok'та көрүп аткан рекламалар кетет экен да. Рекламада көргөн нерсесин бала дүкөндө көрсө сөзсүз алдырат экен. Жесин, жебесин, көрсүн, көрбөсүн, ичсин, ичпесин. Ошон үчүн тематикасы аябай кызык экен, руханий тарбия деп атат. Муну мындай тереңирээктен баштайлы. Өзү адам эки нерседен турат да, эки бөлүктөн. Денеси, руху. Өзү эмнеси кымбатыраак? Денеби же рухпу? Калп эле айтып атабыз. Сөзүбүз башка, өзүбүз башка. Рухка кам көргөндөр бар бараңарда? Бар албетте, бирок өтө көп эмес. Бирок күн сайын эртең менен күзгүнүн алдында 1 саат турмай. Менин бир досум айтты эле, аялым бир жака шашып баратсаң 1 саат күзгүнүн алдында жасанат, чыкканда ошол эле ойдон чыгат деп. Чачка чач уламай, кашка каш уламай, чач боемой, мурда бетин жууп көрүп алды, чууга жек айтат. Азыр бетин жуугандар деле адаш болуп атат, анткени ботекс деген балеке чыкты. Пластикалык операция деген чыкты. Эркектер деле эмне үчүн пляж сезон келип атканда фитнес залга бара баштайт? Фигурасын көрсөтүш үчүн. Ичкен, жегенин бүт денеңе болуп атат. Мурда эсиңиздерде бар мына апалардан сурасаңыздар, мындай дасторконду
жаят эле дагы бор компьютер кытып коет эле, билесизби? Ошондой заманда эсиңиздерде барбы? Ошолорду бирин алып алып өтө бактылуу болчубуз. Анча мынча курм аралашып кетсе, анча мынча ирис деп коет эле, билесизби? Кис деп коет. Ошо аралашып кетсе өтө бактылуу элек да, мындай өтө бай адамдарды көрүнчү эле. Азыр биз жегенди хандар да жеген эмес. Биз азыр хандардан жакшы жашап атабыз. Бананды Жантай хан жеген эмес. Ормон хан цитрусовый эчтеме жеген эмес. Албенин жеген эмес. Мына мен мурдагы заман эмес, мына 80-90 жылдар эле жеге, туурабы? 2000-жылдын башы такыр башка замандар болчу. Менин Тынар деген досум айтат го, сыртта той болот эле, ресторанда той болбойт эле. Карап туруп, бир лимонадты уурдап туруп качат элек, аркабыздан 40 бала чуркайт эле. Ошону бирден уурдап, ошого бактылуу. Азыр адамдар, балдар таң калтыра албай калдык. Оозуна салсаң жебейм деп отурган заман. Муну кесир деп коет, убал деп коет. Мурда мен бир апам жөнүндө сүйлөшкөнмүн, ноокатта. Карып калган кемпир экен, бели бекшейип калыптыр, бирок жүзүнөн жылмайып кетпеген, ушундай нурдуу апа экен. Байкуш болгону кичинекей тамакка дейт, бир чөйчөк сүткө 10 жаштан 12 жаштан баштап бирөөнүн коюн саап берген экен, 60, 70, 80 кой. Анткени атам апам өтүп кеткен дейт, менден кечүүлөрдү ошо менен бакканмын дейт, ошо сүткө багып бергенмин дейт. Азыр уйлар тууп атат, жеңелер, келиндер саабай торпок менен кошо айдап жиберип атат. Буну кесир деп коет, кайтар күнү келет, байкап тургузуп мен айтып бериңиздер. Анан келип дүкөндөн алабыз, дүкөндөгү ал эч качан сааган сүткө жетпейт. Айтайын дегеним, азыр бүт дениге кам көрүп атабыз. Тойлордо деле кара, кече биз айылга бардык, айылда кыштын күнү барсаң деле, күздүн күнү барсаң деле коон, банандан бери коюп коет. Анан салаттар жөнөп коет, мисалы салаттар көп деле жеилбейт. Ардемени аралаштырып жей берген, бул ден соолукка аябай зыян. Бекерден айткан эмес, биздин Жусуп баласагын атабыз. Эмне деп айткан? Оорунун санын билгиң келсе, дасторкондогу тамактын санын кара деп. Мурда дасторкондо бир эле тамак болот эле, оору деле 1-2 эле болчу. 93-жылы Максат Ажик айтат, мен Бишкекке келгенде 2 эле аптеканы билет элем дейт. Ал жака барсаң дагы бош болчу дейт. Азыр ар кадам сайын аптека, оорунун сезону болот го. Ошо сезон учурунда барып көрчү. Сезон учурунда барып көрсөң, очередке турасың. Мурда 2 эле дары бар эле, туурабы апа? Аналгин, анан аспирин, баардыгында ошо дары болуп кетет эле. Азыр бир ооруга 10-20 дары, аны дагы жеп кел, эгер бир айда жардам бербесе, башкасын жазып берем деп туруп жөнөтөт. Бир пайдасы болсо 1000 зыяны бар. Мен Европага бардым, ал жакта бирдекени айтышат экен да. Аптекага барсаң дары бербейт экен. Не себептен дегенде, дарыгерден багыттама керек экен. Справка деп коет го баягы. Не деп коет? Направление керек экен. Анан дарыгерге барса, ал да бербейт экен. Витамин ич, жөндөй мындай суу ич, ысык чай ич, таза абада бас. Не себептен дегенде элдин ден соолугун ойлойт. А бизде болсо 10ду жазып берет, дагы бир жумадан кийин дагы 10 жазып берем деген заман болуп калды. Анын сапаты кандай, зыяны кандай? Бул амоксисилин деген дары. А биз бала кезинен нандай эле жейбиз го. Чоң кишиге бербей коюп туруп ошол. Акыры урушуп атып алдым дейт. Мен нандай эле жегем аны, жазып бер десем, аны айла жок жазып берди дейт. Кичинекей доза. Көрдүңүздөр, бүт денени ойлоп атабыз. Ачыгын айтканда биз азыр улуу сөздү уят жок, дааратканага эле иштеп атабыз да. Жегениң бир убакта ушул жак, анан кийин бир сөзүбүз бар. Жакшы тамак калганча жаман курсак айрылсын. Ушул сөздү айтпаңыздар эч качан. Не себептен дегенде, адамдын сөзү болот, сөзүнөн кийин өзү болот. Азыр эң көп операция болуп аткан элдердин бири кыргыздар экен. Түрктөр айтат экен, аз элсиңер, бирок операция кылганы келгендер аябай силерден көп деп. Ошол жаман курсак айрылсын деген тилек кабыл болуп атат. Айрылганда качан айрылат? Операция кылганда айрылат. Ошон үчүн бүт фигураны карап атабыз, чачты, башты, баскан турганды, кийимди, ичкенди, жегенди карап атабыз. Бирок рух калып кетти да. Өңүбүз күзгүдөн караса суп-сулуу, бирок рухубуз денебизден бир азга чыгып адам кейпине келсе кандай болот эле? Элестетип көрсөңүздөр, өзүбүздөй сулуу болуп эле бир ырбыйган, тырбыйган, жүдөгөн, тишпиши түшкөн рух болот беле? Эң кымбат нерсе рух. Анткени денең канчалык сулуу болбосун, рухуң чыгып кеткенден кийин аны апарып көмүп коюш керек, башка жол жок. Красавчик болсоң деле, мисс Мира болсоң деле, Кемаль болсоң деле, БТС болсоң деле ошол. Краш болсоң деле, рухуң чыгып кеткен эч кимдин кереги жок. Бир болгон окуя дейт. Күйөөсү ооруп аткандан врачты чакырыптыр. Врач айтыптыр, жакында өлөт, эми сабыр кылгыла десе, жанда туруп турбайсызбы? Болгону аялы менен баласы экен жанында. Анан бир убакта жаны чыгып кетти дейт, ошондо баласын чакырып айтты дейт. Атаңды таң атканча сенин бөлмөңө алып барып койбойлубу деп айтты дейт. Десе баласы айтат, апа ошол жерде кала берсинчи, мына рухуң жок болсо кадырың ошончо эле. Ошон үчүн рухка кам көрүш керек. Дене топурактан жаралган деп молдокелер айтат го.
А топырактын азыгы топурак. Бананың деле топурак, алмаң деле топурак, шоколадың деле топурак, наның деле топурак. Топурактан жаралган кайда топуракка кетет. Топуракка таштап койсоң топуракта отурган нерсе. А рухка ибадат керек. Тобо керек, шүгүр керек. Көздү сакташ керек экен, тилди сакташ керек экен. Эсептен дегенде рухка бара турган каналдар көз аркылуу болот экен. Азыр биз көздү сактап атабызбы? Ачыгын айталычы. Мурда бузулуш үчүн түнкү клубка барыш керек эле. Азыр түнкү клубка барып кереги жок. Өзүң эле отуруп бузулай бересиң, анткени сотканы карап атасың. Мурда телевизорду чогуу карайт элек. Пульт деген жок эле, мен пульт болчумун. Балам, бияка салып кой. Бул эки канал: Москва, Кыргызстан, Москва, Кыргызстан. Кээде кино көрүп атканда бул сөздү уят жок. Кээ бир мындай адепсиз сценалар болуп кеткенде, апам бул жака качат эле, атам бул жака качат эле, чоң анам болсо биякта карайт эле, чоң атам атаңын көрү деп бир сөгүнөт эле, мен барып тосуп калат элем. Ал мезгилдеги биз уят көргөн нерселер азыркы балдар менен чогуу отуруп көрө бересиң, ал проблема эмес. Азыркы сценалардан Кудай сактасын. Колуна телефонду карматып койдуң, балаң аркы үйгө кирип кетти, кызың бул үйгө кирип кетти, өзүң бул үйдө, аялың тигил үйдө, эч ким көрбөйт, эч ким билбейт деген нерсе адамды күнөөгө аябай түртөт. Ошон үчүн такыбалык, качан такыбалык дейт? Жалгыздыкта такыбалык. Элдин көзүнчө баары такыба. Бир жаман нерсе көрсөтсө азыр барыңар башыңарды кетесиңер. А жалгыз болгондо көрө берет адам ушундай. Ошон үчүн биринчи канал көз экен. Балаң эмнени көрүп атат, ушуну аябай караш керек. Эмне болсо ошо болсун, аксынын башы жошо болсун, бүгүн көрөт, эртең ошол жашоосунда чагылат. Эмнени көрүп атат, өтө аңдай эле. Бирөөнү аңдыган чоң күнөө. Карасаңыздар, бүт дүйнөдө гостиницаларда эч бир адамдын жашаган бөлмөсүнө камера койбойт. Эмнеге? Жеке жашоону аңдыганга болбойт. Мыйзамда да ошондой, шариятта да ошондой. Динде да ошондой. А коридорлордо турат. Айтайын дегеним, башка бирөөнү аңдысаң, күнөө үстүнө күнөө, анткени кемчилигин көрүп калсаң, дагы бирөөгө айтып бересиң. Злословие деп коет, туурабы? Мындай кыйбат кылып ийесиң да. Мындай турбайбы, тигиндей турбайбы? Адам ушундай да, тил кычып турат. Ал андан өткөн күнөө, аңдыгандан да өткөн күнөө. Бирок өзүңдүн балаңдын катасын көрсөң, билсең, эч кимге ушак кылбайсың, оңдоштун аракетинде болосуң. Жок дегенде дуа кыласың, акырын барып сүйлөшөсүң, алдайсың, сулайсың дегендей. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн рухка барган бир канал. Карагыла, мына мисалы бир бассейн курдуң, анын 4 каналы бар. Бир каналдан эле булганчы суу келсе, бул бассейнге түшкөнгө болбойт. Баары булганчы. Бир чака сууга бир тамчы баланын зарасы кошулса, баардыгы арам дегенде эле сөз. Экинчи, баланын рухуна таасир эткен нерсе ушул. Эмнени угуп атат? Көчөгө чыгып сөгүнүп үйрөнгөндө балдар толтура. Эми көчөгө чыгып үйрөнсөгө мейли, эмне дейсиң эми? Көчө ошон үчүн баарына менет кылышыбыз керек да. Бирок үйүнөн сөгүнгөндү үйрөнгөндөр, каргаганды үйрөнгөндөр толтура. Ушак айтканды үйрөнгөндөр толтура. Уят сөздөрдү үйрөнгөндөр толтура. Адамдын тили, апамдын сөзү бар. Тилиң бузулса, дилиң бузулат. Дилиң бузулса, түрүң бузулат деген. Чыныгы сулуулук бул макияжда эмес, дилде. Макияж эмне? Жуусаң кете турган нерсе. Кинолордо бар го, жакшынакай эле кыздар ыйлаганда эле беттери агып эле мындай көкмөк болуп калат. А бирок адамдын дили таза болсо, ошол түрүнөн чагылып турат. Апам айтат эле, түрүң бузулса, дилиң бузулат, дилиң бузулса, түрүң бузулат. Ошон үчүн тил дилге аябай байланышкан. Мисалы карасаңыздар, тикен деп коюн. Кадимкидей маанайга таасир этет, туурабы? Чычкан, келемиш, гүл, роза. Ошон үчүн тилге жараша дил. Азыр балдардын сүйлөп аткандарын көрсөң, мурда жок дегенде кыздардан уялат элек сөгүнгөндө. Аксакалдардан уялат элек. Азыр көчөдө кадимкидей эле орусча, кыргызча, итсиңби, питсиңби деп кетип бейге атат. Эмнеге сөгүнөт? Аларга айткан деген киши жок. Мен чалга окшоп токтотуп алып айтам, балам, бирок мактап туруп айтыш керек да. Өзүң мындай краш экенсиң, красавчик экенсиң, бирок мына сөз сага жарашпайт экен, уят болот десең, орусча тарбияланган балдарды эле байке кечиресиз деген бойдон кетет. Анан эмне сөгүп атасың десең, ошондой жоопту угуп каласың. Азыркы балдардан коркуш керек. Экинчи нерсе, эмнени угуп атат, ушуга маани бериш керек. Анда да маани нерсени айтайынбы? Эмнени жеп атат. Азыр жакшы көрүп сурады, алып берип коюп деп чупа-чупты алып берип атасың, шоколад, конфет. Мен жакында эле билдим, кээ бир конфеттер кызыл-тазыл боелгон эмеспи? Курт кумурсканын каны менен боелгонун жакында эле билдим. Чочко менен эле арак болбосо арам эмес деп ойлобойлу да. Кээ бир адамдар тойлордон пакет алып келбейт. Себеби ал билет, мурда прокурор болуп иштеген, мурда бандит болуп жүргөн, ошол акчасына той кылса балам жебей эле койсун деп. Кичинекей адамдын денесине арам кирсе 40 күн дубасы кабыл болбойт, бул беркеле жазасы да. Арам канды бузат, жүрөктү карайтат десе, мурда мен мындай философиялык жагын түшүнөт элем. Көрсө физикалык жагы деле ошол экен, анткени жегенин кан болот экен, кан жүрөктөн өтөт экен. Эмне үчүн Исхак Разаковтай, Жусуп Абдырахмановтай лидерлер азыр чыкпай атат? Себеби алардын аталары, апалары арам берген эмес экен да.
Супермаркет деген анда болгон эмес экен. Эми элестетип көрбөйсүздарбы? Үйдө холодильникке бирдеме сала турган болсок, албат эле бузулуп кетип атат. Супермаркетте 1 жылдан бери турат. Демек жөнөкөй эмес да, бирдеме кошулган да. Ошон үчүн азыр апаларга өтө чоң илим ушул. Математика, физика, макияждан мурда тамактардын составын караңыздар, бул өтө маанилүү. Эгерде арам тамак бере турган болсоң, балаңдын зейни да өспөйт, илими дагы жакшы болбойт, адеби да жакшы болбойт, бул гарантия. Аны Туягырч айткан экен. Кыямат жакын калганда шарият билбейт жакынын, жеңил ой болот катынын, омбуга кетет ойт берип, табам деп үйдүн татымын, арам тамак ичип жеп, ажырайт эстен акылың деп атат. Акыл эстен ажыратып коет экен арам тамак. Карасаңыз, кыйын заманда Туягырчы деген болгон, Кадамжайдан болот, Пум деген жеринен болот. Анан элестетип көрүңүз. Ошон үчүн Кудай Таала арамдан сактасын да. Арам биреле тамак берген эмес, көздүн да арам адалы бар. Муну көрбө. Алла Таала бериптир, бирок өкүм менен кошо бериптир. Көздү берди, бирок эми каалагандай пайдалана бер деген жок. Муну көрбө. Эгер муну көрсөң сооп болот, муну көрө турган болсоң жооп берип каласың. Азыр бизде эркиндик бар, сурак жок. Бирөөчүлөр келет, сурак болот, эркиндик болбойт. Ар бир кылган ишибиз жазылып атат. Ишениңиздер буга. Билимди болот, бир китеп окуп калды, анан кийин батышты окуп келип алды. Нет, это я материалист дей бербеш керек. Бул чындыгында эле ошондой. Ошон үчүн жалгыздыкта кылган күнөөлөрүм дагы жазылып атат. Андан алган рахатың өтүп кетти, бирок күнөөлөр кала берди. Бир кыйналып жасагандын ишиң өтүп кетти, соолу кала берди. Адам өлгөндөн кийин анын денесин көмөт, кылган иштерин көмө албайт. Ушуну унутпайлы да. Ошого лукма деп коет. Балдардын тамак жегенине аябай маани бериңиздер. Япондордун бир сырын айтып берейинби? Алар келип кыргыздардын илим билимин текшерип көрүптүр. Балдардын окууга болгон мамилесин, зейнин текшерип көрүп, бирдикиге таң калыптыр. Силер улутуңарды улут кылып тарбиялабайт экенсиңер. Не себептен дегенде, завтрагыңарды көрдүк. Бир дагы кыргыздын тамагы жок экен. Компот да сеники эмес, каша да сеники эмес, борщ да сеники эмес. Бул бөлүнүп жарылуу эмес. Япондордо буга аябай маани берет. Анткени батыштын технологиясы, Япондун духу деген булардын философиясы бар. Эми караңыздар, Россияда келген балдардын алдына каймак менен сметананы койсоң, каймакты карабайт экен, сметананы тандайт экен. Машинадан түш десе, жай эле калып барып, биздин жаратылыш атайын Москвадан алып келдим дейт баламды. Эли жери менен таанышсын, ала тоосу менен таанышсын, көлү төрү менен таанышсын деп барып машинаны токтотсом, түшпөй атат. Эмне десем, там какашки деп айтты дейт. Ал какашкини биз мына мыжыгып алып туруп, кезек кылып туруп, отко жагат элеги. Ушундай мал жандуу кыргыз биз тегибиз, тамырыбыз, уңгубуз ушулар менен тааныштырбасак, элибиз эмне болот? Мен ушуну ойлонуп атам. Тамагын бербесең, улуттун тамагын бербесең, улут болбой калат экен. Менин атам катуу ооруган, раматылык. Ооруганда бирөө келип айтыптыр. Бала кезде ичкен тамагыңды ичсең, ошол сага шыпа болот деп. Анан апам жарма жасап берет эле. Курут жасап берет эле. Кол менен эзген курут бар го, сары майдан кошуп. Азыр болсо бүт ар бир балдан сура, алдына шорону кой, бул жакка коланы кой, коланы. Жаш бала эмес, чоңдор эле коланы тандап калды азыр. Жупка дегенди ким билет азыр? Каттама жакшы тиякта ачылып калыптыр, болсо аны деле унутуп калмакпыз эмди кичек. Кыргыз өзүнүн тамагын өзү ичпей койгон үчүн кыргыз болбой калат экен да. Бул ашказанга кирген нерсе өтө чоң мааниге экен. Ушул дагы бир нерсе, бала эмнени кийип атат? Ушуга маани берели. Эркек балга кызыл тазыл кийген болбойт. Эркек эркектей эле болуш керек кичинекейинен. Эркек кылып тарбиялаш бул өтө маанилүү нерсе. Эркектер эркектердин арасында болуп турган өтө маанилүү. Ошол үчүн ата тышкы тон дейт. Азыр ойлоп атпайсызбы? Бейшенелердин тамагынын астында апа менен, бирок атанын деле орду чоң, ушуга ишениңиздерчи. Болгону бала апа көкөркө көтөрөт экен, бала апанын ыйлаганын көрөт экен. Ата жонуна көтөрөт экен, ыйлаганын бала көрбөйт экен. Бала көргөзбөй ыйлайт экен. Менде деле болгон ушундай окуялар. 3 ай кызым реанимацияга түшүп калган. 3 айлык кызым. Түнү менен ыйлайт болчу, анда мен тышкы иштер министрлигинде иштейм. Түнү менен ыйлайт. Ошондо бир ой кетип калдым, эмнеге мынча ыйлап сенин деп койдум эле. Анан реанимацияга түшүп калды, кабар алганы барсам, кызымдын мурдуна тагып койгон жана дем алгычты, кычкылтекти. Араң көзүн ачып, чыкпай жатат. Ыйлаганга дагы ошондо карап туруп айткам, кызым ыйлап койчу деген. Садагың болоюн, ыйлап койчу. Көрсө баланын ый деле бакыт экен. Ыйлаганга күчү жетпей калгандан Кудай сактасын. Денесине так чыгып кетти, заарасы башкача болуп калды. Анан врачтар айтты, акыбалы оор деди. Ошондо кызымын ыйлаган бир уксам экен деп тилек кылдым эле.
Алла Таала кайтарып берди. Ошо кызым Кудайга шүгүр чоңоюп калды азыр. Эми азыр аябай ыйлак болчу, бирок кайра жакшы болот экен. Эмнеге билесиздерби? Кичинекейлерди карап атат да. Анан бирдеке болсо эле кара, сен булардан өткөн ыйлак болчуң деп айтып беребиз. Десең күлүп анан көтөрүп калат. Баланычы сен оңдой албайт экенсиң, тарбиялай албайт экенсиң. Биз ыйлаба, шоктонбо деген болбойт экен ал. Аны ким тарбиялайт айтып берейинби? Андан кийинки туулган тарбиялап коет экен. Андан кийинки талашып, бала өзүнчө болот экен, жалгыз бала. Эчтеге талаша албайсың, кыйкырат, ыйлайт, сен ага баш ийип бересиң. А кийинки сага маани бербейт экен да. Талашып, урушуп, кыйкырып отуруп, кийинки кызын тарбиялап бербедиби? А кийинкисин кийинкиси тарбиялады. Ушундай митаам кыздар бир аз карасаң эле жоош болуп калат, кийинкилер андан өтүп кетет. Ошон үчүн көп балалуу болгондо эле жакшы экен. Илимде деле бар экен го, бир баланы чоңойтконго караганда 3-4 баланы чоңойткон жеңилирээк болот экен. Анткени бирин бири жетелеп чоңойто берет экен. Өзгөчө биринчиси кыз болгондо жакшы экен. Эркек балага баары бир, курсагы тойсо. Кийин бүтүн болсо, анан чоңоюп бирөөнү ээрчип кетет экен. Ошо менен. Ошон үчүн ичкен жегенде көңүл бөлүш керек экен, кийгенине көңүл бөлүш керек экен, укканына, анан кимдер менен жүрөт карап коелу. Көңдө өскөн гүлгө кызыкпа деп коет. Өңү келбети жакшынакай болгону менен теги жакшы эместер бар, тарбиясы жакшы эместер бар, ошолордун таасири өтүп кете берет. Бирок дагы бир нерсе бар да, досту адам жүрөгү менен тандайт, аны менен дос болбо деп айтпаш керек. Анткени жалганчы боло баштайт. Мен аны менен дос болбой койдум, сүйлөшпөй койдум деп. Ошон үчүн баягындай талап койбош керек да, атаң болбой коем, апаң болбой коем. Не деген сөздөр бул? Баланы калпычы кылган өзүбүз, карасаң, тилин бузган. Отургузуп алып туруп, шаардаганда билбейм, айылда зериккенде эле экөө отургузуп алып, мени жакшы көрөсүңбү, апаңды жакшы көрөсүңбү? Барбысыңбы? Мени жакшы көрөсүңбү, апаңды жакшы көрөсүңбү? Бала ошондон баштап эле бечара дипломат болуп эле, экөөңөр десе, жок, сен бирөөбүздү танда дейт да. Анан акырынан апамбы десе, атасы сөгөт анан. Шоколад алып бербейм, мына сага шоколад дейт. Ошентип отуруп, өзүбүз эки жүздүү кылып атабыз балдардычы. Ушуларга аябай маани бериш керек. Адамдын руху ушулардан калыптанат экен. Каналдардан, көздөн келет, канал кулактан келет, эмнени угуп атат. Анан ооздон, анан ойлогон ою кандай. Терс ой адамды биринчи өзүн жейт, анан башка бирөөлөрдү жейт. Терс ой бар го, аны жашыра албайсың. Жашырсаң деле таркап кетет. Ишенбесеңиздер, бүт жеңелер, кыргыздын эркектери эсен эле болсун да. Өтө сонун эркектер бар, эмне себептен дегенде жумуштан келип эле пультту кармап туруп, диванга жатып алып тамак даярда деген эл болобуз да биз. Себеби муну эркек кылбайт деп үйрөтүп калган. Ошол туура эмес экен негизи. Эркек кылбайт деп анан тамак жасап атып, ал деле жумуштан келген, ал деле чарчап турат, ал деле балдардын түйшүгү менен кечке энергиясы түгөнүп баратат. Бир тамак жасап атып жинин келет го, келип эле тырдыйып жатат. Ошону адамды тип алган мен келеси о деп. Ошол унчукпай эле жаман көрүп тамак жасап атасыңбы? Ошол ой үйгө таркайт экен кадимкидей. Телефондон бирөө жини келип сүйлөсө кадимкидей билесиңби? Мындай билдирбей атат, бирок кадимкидей билинет, голосовой нерсе да билинет. Ошон үчүн үй бүлөлөр ажырашканда бирин-бири жаман көргөндөн ажырашпайт. Мамиле бирин-бири жаман көргөндөн бузулбайт экен. Туура эмес мамиле кылгандан бузулат экен. Ошон үчүн жаман ойду жакшы ойго буруш керек, болбосо ачык эле айтыш керек. Жардам берип койчу деп эле. Туулган күнүң проблема, майрам эмес. Эмнеге сен өзү билиш керек деп турасың да? Өзү мага керек нерсени билип, алып келип берет. Сен бирлиант күтүп атасың, ал бир торту көтөрдү да 6 ишкамда кирип келди. Карасаң башка иштеге жок. Роза күтүп аткансың, колдо бир гвоздика, былтыясың, тултуясың. Эркек өзү билет деп ойлогон аялдарда өтө чоң жаңылыштыр. Эркек эч качан өзү билбейт. Менин аялым бир жолу чачын өзгөртүп алдынан чыгып, жаркырап турган экен, кандай жакшыбы? Деп кирип кетиптин, өтө капа болуптур да. Мендейлер толтура. Кээде эркектин ошондой болгондо эле жакшы, анча-мынчаны көрбөгөн, билбеген элечи. Ошон үчүн эркектен гүл күтсөң, бүгүн гүл алгым келип атат деп эле айтып кой, ошондон өтөрү жок. Туулган күнүм, сенден мындай күтөм. Же эмне подарок бересиң? Бул мага жарабайт. Мага мындай алып бер деп эле айтыш керек. Өзү билет, өзү күтөт, ошентип отуруп ажырашып кеткендер бар. Табияттары башка. Карасаңар, бала кезден баштап табияттары башка. Мисалы, кыз менен кыз ойноп ата турган болсо, урушуп кете турган болсо, ошол жерден оюн бүтөт. Кыздар бирин-бири жакшы көрүп, оюнчук бере турган болсо, урушуп кеткенден кийин оюн бүтөт, оюндан кийин алып кел деп, оюнчугун көтөрүп бере кетет го. А эркек балдар андай эмес. Урушуп кеткенден кийин оюндан уланып кете берет. Бергенин талашпайт.
Анан оюн ушунчалык кымбат нерсе, балдар таанышпай туруп, атын сурабай туруп ойноп кетет. Билесиңерби? Эң кымбат нерсе ошо да. А биз оюнун бузуп ийбиз. Бул эмне? Болбойт. Балдардын оюнуна аралашпаш керек. Аралашасыңбы? Оюнчук болуп аралаш. Жаш бала болуп аралаш. Бул эмне? Мындай десе, ха-ха, маскаралаба. Маскараласаң, баланын сага болгон мамилеси сууп калат экен. Ишенич жоголот экен. Шылдыңдоо бул жакшы нерсе эмес экен. Анан руханий тарбия бала төрөлөктө эле башталат. Качан? Баланын алдында атанын 3 эле милдети бар. Биринчиси апасын жакшы бирөөнү тандап бериш керек. Аялдарга да ошондой көрүнгөнгө тие бербеш керек. Мен жашым өтүп баратат деп, алкаш бирөө болсо деле, Кудайдан иш жок бирөө болсо, арам адал булгабаган, карап туруп эле тийгиле. Отурган кыз деле багын табат, окуган кыз деле багын табат, Кудай кааласа. Ордун табат. Эч кызлат болбоңуздар. Бирок дуа кылыңыздар да татыктуусу, кеч болсо да татыктуусу болсун. Анан эптеп септеп эле тийип алайын деп, эптеп септеп деген сөз жакшы эмес, мындай сапаттуусун тилейли. Фирдаус бейишине түшөлү деп тилек кылабыз го, эптеп эле бейиштен кирип алайын деген бар араңарда. Жок, мен Фирдаус бейишине чыгайын деп дуа кыл деп, ал пайгамбар исламдын берген тарбиясы. Биринчи аял күйөөнү жакшы тандаш керек экен, күйөө аял жакшы тандаш керек экен. Бул бир. Бирок тандаган тазга жолугат, өтө көп тандай деп өрбөйлү да. Ким бир айткандай, тандаганда мурда өзүңдү бир күзгүдөн карап кой дегенде. Менин бир иним кыз жакпайт, анан ачыгын эле айттык, өзүң бир күзгүдөн карап көрбөйсүңбү? Билемем, өтө мындай красавчиксиң, бирок деп айтышка туура келип атат да. Экинчиси, жакшы ат коюш керек. Боку, шалтак, балтабай, тешебай болду эми ал заман өтүп. Жакшы ат коелу. Үчүнчүсү, жакшы тарбия. Үй салып бер деген жок, машина алып бер деген жок, чын айтам. Үйлөндүрүп кой деген дагы жок. Болбой эле биз жүктөрдү мойнубузга алып келе атабыз да. Жакшы тарбия, берке көмөйлү, жакшы тарбия эң кыйын ошол да. Анткени балага машинанын көлүчүн мынтип эле берип коесуң. Үйдүн кызыл китебин мынтип эле берип коесуң. Акчаны мынтип эле берип коесуң, бирок тарбияны мынтип бере албайт экенсиң да. Жакшы тарбияга келгенде эң чоң проблема бул ата эне менен энеде. Мына апалар айтат го, биздин заманда кыздар башка эле. Ал сиздин менетиңиз эмес, аталар апалардын менети. Биз жакшыбыз деп атабыз, сиздин менетиңиз апа. Азыркылар жаман болуп атабы, ошол биздин косяк. Баланын косяк эмес ал. Ушундай бир маселелер бар. Анан ата эне болгонго даярданыш керек экен да. Бизде бүт бардыгы тойго даярданып атам дейт. Сен тойго даярданба, сен никеге даярдан. Мен даярданып атам, үйлөнгөнгө даярданып атам, ал үйлөнгөнгө даярданбайт, ал тойго, ресторанга даярданып атат. Фата көйнөк, анан бул жактан ырчы, тамада, анан дизайн, тамактардын түрлөрү, салаттардын түрлөрү, ал 1 сааттык, 2 сааттык, 3 сааттык нерсе. Ошондо баарыңарга бакыт каалайм деп бардыгы тилек айтып коет, бирок кантип бактылуу болушун эч ким айтпайт экен. Кантип бактылуу болушун эч ким айтпайт экен. Ошон үчүн бакытты сырттан эмес, өзүңдөн изде деп бекер айтпайт да. Билекте эмес, тилекте эмес, жүрөктө бакыт дегенчи. Эми караңыздар, кантип даярданат? Бир окуяны айтып берейин. Бир падыша кызын турмушка бергени жигиттерди издептир деми? Падыша да, падышанын кызына ким кызыкпайт? Бирок өзү дагы такыба, таза падыша экен, паракор эмес экен, коррупционер эмес экен. Ошон үчүн ага байлар келип атат, бийлер келип атат, башка падышалар, башка падышалардын балдары жөшүп түшүп атат. Бирок бирин да жактырбаптыр, анткени көрүп турат да, билип турат да. Ал бийлик үчүн кызына кызыгып аткан. Ошончодон ким тандаптыр дебейсиздерби? Өзүнүн кулу, малайы, мандекерин таңдаптыр. Себеби ал көзүн сактайт экен, тилин сактайт экен, намазына бекем экен, ишти так аткарат экен, тапшырмаларды, милдеттерди, аманаттарды унутпайт экен. Сый урмат жайында, адеби жайында болгон эми тагдыр ушул жетим чоңоюп колунда иштеп калса керек. Ошону чакырып айтыптыр, мен кызымды турмушка берип атам, берсем алат белең дептир да. Десе, эми падышанын кызы тамашалап атасызбы, жок, чындап эле дептир. Десем, албетте, сиздин кызыңыз аябай жакшынакай кыз, эстүү кыз, өзүңүз дагы ушундай адамсыз. Эми сизге бала болуш мага сыймык болмок, бирок десе, анда чечилди, кызым сени көрсүн дейт. Кызы деле айтат, кызы да ыймандуу экен да. Кызы деле көрүп жүрөт, билип жүрөт. Макулдук берет, экөө баш кошот. Баш кошкондон кийин бир 10 күн, 20 күндөн кийин кыз үйүнө келет. Үйүнө келгенден кийин апасы менен сырдашып сүйлөшөт. Апага айтат да, атам айтпа деп туруп айтат да. Мен дагы атам айтпа деп далай жолу айткамын. Апам айткан жокмун дейт эле. Мен качан буга ишенбей калдым, үйлөнгөндөн кийин ишенбей калдым.
азыр кыздарымдын дагы сырларын апасы айтып берет. Айтпа деди, айтпа деп. Жараңарда барып айтпа дегенди айтпагандар. Мен чоң энем дагы айтпайм деген бойдон кетет элем. Бир лавышка айтпа деди депчи, бирөө аялына барып сыр айтыптыр да. Аялына бактын арасында сыр айтыптыр. Бирок эч кимге айтпай ушу бактын арасында калсын дептир. Эртеси бүт айыл ошо сырды айтып берет. Аялым келип урушуптур да. Айтпадым беле бактын арасында калсын депсе, ошо элдин баарын эле бактын арасында барып айтып атам деп айтты. Ошон үчүн мен кайра келдим эле эстетип коюңуздар. Анан келип апасына айтат экен да, атам айтпа десе керек, бирок келип айтат экен. Кызык окуя болуп атат. Кечирип кой, абышка кимге бердик эле, туура бердик беле, ден соолугу кандай эле, эмне десе ошо үйлөнгөндөн бери карай эле экен, көңүл бөлө эле экен. Анан аябай таң калып, анан падыша да кыжылат болуп, баласы болуп калды да. Анан чакыртып акырын сыр айтып, көңүлүн көтөрүп отуруп айтыптыр эми. Ачык сүйлөшсөк болобу, ачык сүйлөшсөк болот. Мага ушундай бир кабар жетти, эмне кызым жакпай калдыбы, же мен зордоп берип койдумбу десе, ата дептир да. Мен ушул нерсени айтпай эле коеюн дедим эле. Эми айтып берейин сизге. Кызыңызды аябай жакшы көрөм. Мындай көрсөм көзүм тойбойт. Ушунчалык суктанам, ушунчалык сүйөм, ушунчалык бактылуумун ата. Анын адеби дагы, кызматы дагы падышанын кызындай эмес, мага баш ийгени, сыйлаган, урматтаганы. Бирок эми азырынча сүйлөбөгөнүм, жакындабаган сырын айтып берейин. Сиз падышасыз, а мен болгону малайыңыз болчумун. Мен ичкен жегенди аябай карап ичем, айлыгымды адалдап туруп анан ичем. Маңдай териммен төккөн акча гана келген тамактарды ичем. А сиз падышасыз, өзүңүз таза адамсыз, бирок дастурканыңызга ар жактан тамак келет дептир. Ар түрдүү белектер келет. Кызыңыз деле ошо дастуркандан чоңойду. Сиз деле анча жеп, балким анчамыз адал эмес тамак келип калса, адал эмес булактан келип калса, ошол азыр кызыңыздын канында бар, 40 күндөн кийин тазаланат, ошол күндү күтүп жүрөм деген экен да. Анан атасы ушундай ыйлап, даласынан таптап, балам бары бер, мен сени колдойм, туура деп андан кийин бар баялын айтат экен. 40 күн чыдап турсун деп коет экен. Анан 40 күндөн кийин жубайлык жашоосу башталып, кыздын боюна бүтүп, билбейсизби, Хасан Басри эле иши кылып, аалымдардын бирөөсү ошондон төрөлгөн бала экен. А биз болсо тойдо ден соолук үчүн бактылуу болгула, ура, ошондон баштап атпайбызбы? Анан эртең бир күнү бир жини төрөлүп калса, өзүңөрдөн көргүлө да. Анткени ал асмандан түшкөнү жок да. Денедеги бир ингредиенттерден болуп атат. Ошо ингредиенттер деле асмандан келген жок да. Сен жеген ичкенден болуп атпайбы? Каныңан болуп атпайбы? Менин каным деп айтабыз го. Менин каным деп айтабыз. Ошон үчүн ушунчалык маани берели, өзгөчө аял киши таза такыба болсо, эркек айла жок таза такыба болот. Эгер аял киши эл кылганды кылбайсыңбы, мен деле жашагым келет, мына кийгенди мен деле кийгим келет, мингенди мингим келет дей турган болсо, эркектер дагы аялга жагам деп туруп туура эмес жолго түшүп кетет экен. Өзгөчө колунда ресурс бар мезгилде. Ошон үчүн мурдагы сахабалардын аялдары айткан экен. Эмне деп айткан? Тапсаң, тазадан таап кел. Мен ачкачылыкка чыдайм, бирок тозоктун отуна чыдабайм деп айткан экен. Ошон үчүн каяктан алып келдиң, эмнеге алып келдиң? Мунун бизге кереги бар беле? Кой. Японияда болгон окуя. Бир кыргыз бала япон кызына үйлөнөт. Барып, япон кызына үйлөнүп, Японияга барып алганы менен японканы сыйлабайт да мындай. Япон элин сыйлабайт. Өзү ошолорго күйөө бала, Японияга жашаганы барды, кантип багат. Мен булардын тилин үйрөнбөйм, мага жакпайт, кокоро, токоро деген. Алар сөздөр ким японча билет? Ваташи ва ханасу котога декиру, иро иро осе ва наримашта, хай, вагаримашта деген эл да. Жакпайт деп, анан экөө жашоодан кыйналып калыптыр. Квартира алып, жештей албайт, күнүмдүк иш. Анан бир күнү келесем дейт, 5000 йен жатыптыр дейт. 5000 йен биздин бир $50 болот го дейм. Анан көтөрүп келсем, аялым аябай сүйүнөт, көздөрү акчабыз жок дейт. Анан сүйүнгөндөн анан кийин ачыгын айтып койдум дейт, жолдон таап алдым десем, өң ушундай бузулуп, кайра апарып коюп кел деп айтты дейт. Анан жок деп тамашаласам, такыр кабыл албай кой дейт. Болбойт. Кайсытып алдың? Кайсы колу менен, кайсы башың менен алдың? Ушуну кантип жейсиң? Ушуну кантип колдоносуң? Ошо да болобу депчи. Анан дейт, жөнөп баратсам кайра чакыр деп, сүйүнүп, ой кайра оңгорлук келсем, кстати, каерден алсаң, ошол жерге таштап кел деп айтты дейт. Ээси келип издеп калышы мүмкүн. Анан чыктым дагы суу кылып ийдим да пактанып койдум. Суу кылдым деген колдонуп койдум деген сөз да. Анан келип калп айтып койдум. Ошентип отуруп бул үй бүлө бузулуп кетти. Көрдүңбү? Аларда мусулман деле эмес, бирок талим тарбиянын, ошон үчүн япондордун бир сөзү бар, тегиң эмес тарбияң деп.
Ошо тарбия, ибадат, Кудайга болгон байланыш, жараткандан коркуу, күнөөдөн коркуу, тобо келтирүү, рух деген ошол. Рух деген ошол. Анан эми балдардын тарбиясы боюнча анча мынча бул жакта бирдекелерди карап көрдүм мен деле. Карасаңыз, балдардын тарбиясы боюнча мындай көп нерселер бар да. Мисалы баланын 3 акысы жөнүндө айтып бердим. Азыр эми караңыздар, достошуусу өтө маанилүү баланын. Ким менен достошуусу? Балага эмне кымбат? Ушуларды да билишибиз керек экен. Мисалы, бир кыз мектепке баратат экен. Жипте баратат. Күн суук. Анан жолдо бараса, жолдун боюнда күн сайын анын классташынын атасы велосипедти алып барат экен. Ошону күн сайын көрөт экен, анан бир күнү барат атасы текеберден айтыптыр да, карасаң, кызым, кандай сен бактылуусуң, жипте барасың күнүгө. Анда сен классташың болсо, суукта азыр атасынын аркасында велосипедте баратат. Аркасында сыз болуш керек десе, ата дептир, мен ошол кыздын ордунда болгум келет. Не десе, эгер ушул кыздын ордунда болгондо мен сизди көпкө кучактамакмын деген экен да. Аркасынан кучактап баратат экен да. Көрсө, балага эң кымбат нерсе мээрим экен. Мээримден кийинки нерсе эмне? Эмне, ким айтат? Ким? Жакшы тарбия ал. Баарлашуу дагы, убакыт бөлүү дагы, сүйүү, кучактоо, мээрим дагы. Көрдүңүздөрбү? Бириңиздер да ойнобойсуздар балдар менен. Ошон үчүн жооп бере алган жоксуздар. Биринчи мээрим экен, экинчи оюн экен. Бала оюнчуктан тажайт экен, оюндан тажабайт экен. Карасаңыздар, бала оюн бул тарбиялануу процесси. Биринчи жалгыз ойнойт. Анан тили чыга элек мезгилде, тили чыккандан кийин бирөөлөр менен ойнойт. Ошо ойноп атканда мамилени үйрөнөт, сөз көтөргөндү үйрөнөт, жеңгенди да үйрөнөт, жеңилгенди да үйрөнөт. Оюндан баланын кандай тарбия алганын, кандай үйлөнүн экенин билип койсо болот. Кээ бирлер ойноп атып куулук кылат го, мындай митамды кылат, туурабы? Же болбосо күчкө салып ийет, талашып кетет, урушуп кетет. Ошо үй бүлөсүндөгү мамилени чагылдырат. Ошон үчүн бала менен ойнош керек экен да, кадимки эле бала болуп туруп элечи. Мен япондордун бир өзгөчөлүгүн байкагам. Мен учуп баратканда, ким япондордун компаниясы менен учуп көрдү эле? Аэрофлот менен учтуңар, билем. Turkish Airlines менен учтуңар. Дагы кайсылар бар бизде? Flight Dubai деген бар, башкалар бар. Мисалы, американкаларды чакырсаң, стюардесс келип туруп, "May I help you?" Калп эле күлүшөт алар, мындай. Голливудка улупка деген билесиңерби? Мындай көзүң күлбөйт, эле тишиң мындай. "May I help you?" Бияк урлар менен кетет мындай. Ошон үчүн алардын беттери баттырышат. Биздин апалар жалжаңдап күлсө деле, ушундай бир эч качан беттери тырышпайт. Эмнеге билесиздерби? Жүрөгү менен күлөт экен да бизге деп алар жөн эле мындай. "Okay, sure." Ушинтип күлгөндөр бар да. Анан келип туруп, "May I help you?" деп ушинтип сурайт. Орустар дагы "Чем могу помочь?" мындай жини келип сурайт го, мындай "Чем могу помочь?" Ошондон эле келбей эле койбойсуң дейсиң да. Түрктөр дагы "Буйруң, эфендим" деп мындай окшоштурушат. Olur. Бирок японкаларга таң каласың да. Кантет дебейсиздерби? Ушундай келет дагы эжеке. Чакырсаң, жөн турбай тизелеп туруп, анан алдын үстүнө карап туруп, "May I help you?" дейт да. Үстүдөн карагандан кийин, тизелегенден кийин жумшагың деле келбей калат. Жумшагың келбей эле ошо бойдон эле содогон кетип, нөмүрлүү болду эле кетиргиң келет да. Ошондон бирдекени түшүндүм. Адамды алдынан караган башка экен, үстүнөн караган башка экен. Биз балдарды кээде көзүнө тик, бирок астынан караш керек экен, өзүнө түшүп туруп. Мондай караганда бала сага ачылбайт экен. Мындай басынып турат экен да, алдынан караганда такыр башкача экен. Ошон үчүн көзүнө тик карамай, бул өтө маанилүү нерсе. Анан экинчиден биз балдарга жылмайбайт экенбиз дагы. Жылмайбайт экенбиз да. Бүгүн менин мына келатканда болгон окуя, азыр эле болгон окуя, аялым барган жерде мага нааразы. Мен элдин алдында эле шыбай бересиз деп. Мен айттым, сени шыбаган сайын рахат алам. Башка кимди шыбайм, туурабы? Мисалы, кечинде аял келип, кичине мындай анча-мынча мындай тилин чыгарып, ачуун чыгарып алса, эркектер капа болот. Мен айтам, сенден башка кимден чыгарат ошол киши? Көчөгө чыгып алып башка эркекке чыгарсыңбы? Токтогон эле бир ачуун келип калды, сенен чыгарып алайын деп көрчү эчке. Сага тиди сени күтөт деп туурабы, кичине балдарынан чыгарат, баштан чыгарат, анан келсин анан өзүнчө эле. Ошону менен кызык экен да. Мен деле кээде мындай сайылгым эле келет аялымачы, өзүнчө эле мындай тийишким келип эле мынтип элечи. Ошондо бири-бири түшүнүп коюш керек экен. Көрсө, бул деле знак внимания экен. Бул деле сүйүүнүн бир белгиси экен. Ишенип койгонго, мындай сайылып элечи, тийишип эле мынтип элечи. Бирдеке болсо эле мынтип бересиң го. Бул деле сүйүүнүн бир белгиси экен. Жалаң ысык суу
адам тажатып коет. Жаман муздактагы чабыштырасың го, ошол сыяктуу экен да, ысык суу, кээде тикен. Роза деле ошондой го. Биягында тикен бар. Ошону менен жашоо кызык экен да. Кээде аялың өтүп калса, ошону деле сагынып каласың. Кээде сурабай коет, каяктан келдиң, ким менен жүрдүң деп, ошондо кадимги таарына. Мен түнкү саат 2-де келип атам. Бирок эми андай сурабагандар аз эле болот го, бирок кээде ошондой кылат да, анан капалып каласың кадимгидей элечи. Ошон үчүн бул жакшы нерсе болот экен. Эми ошолордон анча-мынча нерселерди мен силерге айтып берейин. Баланы кабыл алуу деген эмне? Баланы кабыл алуу деген кемчилигине көз жумуу деген сөз. Баланы кабыл алуу деген бул кемчилигине көз жумуу деген сөз. Баланы колдоо деген жакшы сыпаттарын көрүү деген сөз. Мына азыр мен күрүшкө чыгарып үйдө, көз алдымда. Акча бериңизчи деп, анан экинчи кызым күрүшкө кетти. Келгенден кийин эмне деп коет эле? Лазерден күрүш беле? Лазер алып келдиңби деп атат да. Анан ооба десе, мындай эмес, беркинде. Анан мен сурадым, сен лазер алып келбе, беркинде деп айттым эле, айткан жок элем. Анда эмнеге лазер алып келдиңби дебей эле? И кызым, лазер алып келдиң беле? Айтпай калган турбаймынбы десең болбойбу десем, ошону айтсаңыз мойнуна алды бирок. Анан бар дагы алмаштырып кел. Немени чекти алдыңбы десе, жок, берген жок деп атпайбы? Коркуп кетти да кыз. Көрдүң, корккондон калп айтат экен да, адам коркутпаш керек экен. Калп айтпа деп атат ошондо дагычы. Аны көрүп мен деле коркуп кеттим. Калп айтпа деп, андан кийин бар алмаштырып кел деди эле. Кызым чыгып алып чоң кызы менен сүйлөшүп атыптыр. Баягы коркот, уялат да. Менде ошол уялчактык бар да, кайсы бетим менен кайра барып тапшырып баламбы деген ошол сыпат мен өзүмдү билем да, ошон үчүн кызым чыксам дагы эле кетпей чоң эжеси менен. Чоң эжеси дагы менин кызым да. Өзүңөр алып кел деп атыптыр. Анан бардым дагы, кстати, менин кызым кече президент болуп шайланыптыр. Мен айттым, мен болгон депутат болгом, сен президент турбайсың деп койсом, ушундай сүйүнүп жүрөт күнгө чейин. Анан айттым, кызым, сен президентсиң да, бул сага опыт болот дедим. Азыр барасың дагы, это умение переговорить болот дедим сага. Сонун опыт болот. Барып туруп, мына туура эмес алып алыптым деп айтып көр. Берсе берди, бербесе жок десем, шедерең деген бойдон кетти. Бербей кайттыр. Анда куттуктап койдум, көрдүңбү кызым? Получилось, не получилось, бирок сен өзүң ишиңди кылдың. Жүзүң жарык десем, ошондой көңүлү көтөрүлүп, ошондой бир жөнөкөйлөштүрүш керек экен да. Жөнөкөйлөштүрүш керек экен. Аталардын баары эле жакшы негизи. Экинчиси дагы бир суроо. Балаңа кызыгып атасыңбы? Кайсы бет менен айтып атам? Кече аялым мени балдарым окуган мектепке жөнөттү. Экинчи кызыңыз байынаңыздын мындайын бүтүрүп келиш керек экен, кол коюш керек экен, еще мындай кылыш керек, анан күлүш таап кетип калыптыр. Болсо мен жөнөтмөк эмес. Машинанын күлүшүн таап кетип калыптыр. И заодно анан ызылдаган бойдон кеттим, аял буйрук бергенде кетебиз го, сурабай эле кеткен бойдон түз барсам телефон чалыптыр, эмне десем, классым билесизби дейт. Айтпай эле коеюн, кайсы класста экенин билесизби? Анан айтты, 4-А класс. Сиз кирген сурайт экен, кайсы класс деп сурайт экен деп. Анан кийин эмне маселе боюнча эжекесинин атын билесизби? Биз көрсө балдарга кызыкпайт экенбиз. Каякта окуп атат, ким менен жүрүп атат, эмне жеп атат, жакшы көргөн түсү, билесиңерби? Жакшы көргөн тамагы. Германияда мен көзүм менен көрдүм. Көзүм, кечиресиздер, көзүм менен көрдүм деп айтып алып турмун, ошо жактагы балдар айтып берди. Немистерде бир салт бар дейт да, мындай кичинекей баласы болсо деле, 1 жаш, 2 жаш болсо деле, кафеге барганда балам эмне жейсиң деп сурайт экен. Ал түшүнбөйт, ал сүйлөгөндү билбейт. Бирок эмитен тандааганга үйрөтөт экен да. Эмитен баарлашканга, өзүнүн тагдырын өзү жоопкерчилик алганга. А менин 12 жашар кызым тамактан да сапасы айтат, муну жебейсиң, мына жейсиң деп айтат. Анан жок апа десе, жок, муну жебейсиң, мына не же, мына. Бум. Ошентип отуруп байкуш, эчтеке тандагандан коркуп калат, бирдеме тандаштан коркот да. Эң аягында бирде келсе, мулар билет деп калат. Любой оңардын азыр балдарыңарда эмне кыласың десе, көзүңөрдү карайт депчи. Сахнада туруп дагы сени издеп көзүң карайт. Билбей калган бир суроосу болсочу. Эң аягында кесип тандаганда да силер тандап бересиңер. Врач болосуң. Неге десе, мен врач болбой калгам. Бир реваншка чыгып аткандай да. Мени нокаут кылып койгон, эми сен чыгып нокаут кыл, андан атып ийсең врач чыкпайт. Руханий тарбия деген ошол да. Эми кара, адамдын жанындагысынын кадыры жок. Мына мисал айтып берейинби? Аталары бир косягі. Косяк деп эле айтайынчы, түшүнүктүү. Эми карасаңыздар, мына ата. Балаңа вада берип койгонсуң, балам, базар күнү, жекшемби күнү сен менен паркка барам деп. Паркка жөнөгөндөн жарым саат мурда досуң чалды. Кийинки жума барабыз деп туруп сен досуңа кетип каласың. Өзү ким маанилүү, балабы же доспу? Достун түбү доо деп коет.
Биз баланы биринчи орунга койбойбуз. Ишенбесеңиздер, азыр күйөөң менен сүйлөшүп атасың, досуң менен сүйлөшүп атасың, балаң келип туруп берет. Апа, адам бар экенин деле билбейсиң бияктачы. Апа деп анан бир убакта жооп бересиң. Не? Озуңу жапчың. Сен эле жешпей аттың эле. Көрбөй атасың, адам менен сүйлөшүп атам. Өзү биринчи бияка жооп бериш керек да. Эгерде баланын суроосуна жооп бербесең, бала кийин сенин дагы талаптарыңа аткарбай калат экен. Бул деле өзүнүн деңгээлинде сен чоң кишидей көрөсүң да, муну түшүнүш керек да. Мен киши менен сүйлөшүп атпайм, баланы түшүнбөйт. Колу менен көрүнгөндө алып жеп атса, колго коюп уруп экинчи жесең өлтүрөм. Ал дүйнө менен ошентип таанышат экен бала. Баланын таанышуусу экен. Мага бир австриялык досумдун сөзү аябай жаккан да. Австриялык сөз. Айтат, Казакстанга бир кызга үйлөнгөнү келди, көрөйүн деп келди, бирок кыз жакпай калыптыр, бирок мен Японияда болчумун, кайра кыз анча жакпады деп барды. Бирок айтат да, мага дейт, чоң энесинин кыйкырып бергени жакпады. Жаш балдыр кыйкырып берет экен дейт. Ал болгону жаш бала болгон үчүн кыйкырып атат дейт да. Ал жаш бала да. Биз кыйкырып беребиз го. Ошон үчүн мен сиздерден суранат элем. Көрсө балага убада бересиң го, бала накманак түшүнөт экен. Аялга айтсаң болот, эмки айда сага шуба алып берем. Кудай кааласа чыдап тур, дагы 6 айдан кийин сага iPhone алып берем десең, аял киши күтөт экен. Балага алып берем десең, бала эртең түшүнбөйт экен да. Ошон үчүн ата качан айтпадыңыз беле, ата паркка барам дебедиңиз беле, деп берет го. Эмки жуба десе, ата түшүнбөйт балачы. Анан аябай күтөт экен да. 2 учурда убакыт өтпөйт. Башка учурда бат өтүп кетет. Мисалы, 60ка 70ке чыккандардан сурагыла, 60 жыл 6 эле секунд өтүп кетет. Мен 48ге чыктым. 4 секунд эле өтүп кетти бул өмүр. Бат эле экен. Айтат го, бүгүн коноксуң, эртең жомоксуң. Бүгүн убакыт жок дейсиң, эртеге кубат жок дейсиң, бир күнү өзүң жоксуң да. Ушундай дүйнө экен бул. Ошон үчүн текке кеткен өмүр, аптапка күйгөн көмүр. Жазып алгылачы шуну. Текке кеткен өмүр, аптапка күйгөн көмүр. 2 учурда убакыт өтпөйт экен. Качан? Биринчиси күткөндө. Мындай көтөрүп койгуңуздарчы, эсте калат. Биринчиси күткөндө. Кайталап койгулачы. Экинчисичи? Ооруганда. Мындай, айтып койсоңор. Көрдүңөрбү? Мына 2 учурда убакыт өтпөйт экен. Биринчиси кандай экен? Экинчиси ооруганда. Эгерде бир адам катуу ооруп атса, чыдап тур, 1 айда өтүп кетет десеңчи, 1 айга 1 кылымдан да узап кетет экен да. Анан сүйгөнүн, күткөнүн жигит байкуш ар бир секундта биякта карап, анан уже 1 саат болду деп караса 3 эле мүнөт өткөн. Ушундай болот экен да. Ошон үчүн 1 сааттын кадыры билгисе, сүйгөнүн, күткөн жигиттен сура дейт. Ошентип отуруп байкуш бала бир күн кечке күтөт экен. Бир күн кечке күткөндөн кийин атасы жок, бир жума кечке күттүбү, мындай кыйналып күттүбү, жарым саат калганда кетип калды, бул балага өтө катуу удар болот экен. Ошон үчүн балага убада бердиңби, бул аткар, өтө маанилүү маселе.